Амансыздарбы, урматтуу туугандар. Мен Ташпы Жамиловна, элдик дарыгер, фитотерапевт. Эл агартуунда алып ишниге сиздерге бүгүн ой беденин дагы бир касиетин айтып берейин. Үзгөндө мындай кылып үзөт. Астындагы жалбырагы менен. Анан кургап калганын албайсыздар. Көлөкөгө кургатат ушуну. Бул ой беденин гүлүнүн эң бир жакшы бир кызматы бар. Кан басымды нормага келтирет. Азыр эми ар бир экинчи адам дейбизби, кан басым менен жабыркайт. Көтөрүлүп кеткени же болбосо кан басымынын төмөндүгү боюнча. Мына менин өзүмдүн кан басымым дайыма төмөн болчу эле. 100гө 70, 90га 60, кээде 85ке болуп, көп жыл ушундай кыйналып жүрдүм. Анан мен ушул бир 15 жыл мурда ушул ой беденин гүлүнөн ичип жүрдүм. Ар жыл сайын бир 3 айдан, 4 айдан. Анан кийин уже 12 жылы менин кан басымым 120-80 болду. Анда мурдараак менин жолдошумда кан басымы жогору болуп кыйналчу эле да. 170, 180, ылдый жагы 110, 120 болуп. Анан мен ичип жүргөндө айттым да, сен ушуну ичпейсиң десем, койчу, ушул сенин ушул чөбүң кантип кан басымды нормага келтирет деп. Акыры кыйналды, көптөгөн таблеткаларды жеди, бир күндө 2 жолу таблетка жейт. Анан кыйналганда келчи ушул дары чөбүңдөн берчи деди. Анан бердим. Бул ичкенде 7 ай токтотпостон сүрүп ичиш керек. Кандай ичиш керек? Чай катары эле. Кээ бирлер айтат, тамактан мурда ичемби, тамактан кийин ичемби деп. Чайды кандай ичесиңер, ошондой эле иче бересиңер. 200 граммга 7-8 штук. Андан көбүрөөк суу болсо, андан көбүрөөк саласыңар. Бул ой беденин гүлүнүн жана мына жалбырагынын кызматы кан тамырдагы канды суюлтат, тазалайт. Жанагы холестеринди тазалайт. Кан тамырдын ичиндеги ар кандай тамырга жабышып калган майдын тамчылары катып калат, ошолорду тазалайт. Анан дагы бир эң жакшы бир кызматы тромбду тазалайт. Кан тамырдын ичинде кандын өтүшүнө тоскоолдук кылган тромбдор пайда болот. Ошол тромбдорду ушул ой беденин гүлү жана жалбырагы тазалайт. Аябай жакшы кызматты кылат. Кан таза болсо, адам оорубайт. Биз өзүбүз үй бүлөбүздө ушу кан басымдын төмөнүнөн жана жогорусунан жыйынтык алгандан кийин мен дагы ушу сиздерге ушул ой беденин кызматын айтып коеюн дедим. Азыр көптөгөн адамдар ушул кан басым менен жабыркап келатат. Алардыкы бөйрөк аркылуу давление, же болбосо боор аркылуу, же жүрөк аркылуу, же нерв системасы, стресс, депрессиядан давление деп коебуз. Ошонун баарына дары ушул иче бересиңер. Кургатып алгыла, терип алгыла. Бул каяктарда өсөт. Мындай короолордо өсөт, талааларда өсөт, агы болбойт. Дагы бир жакшы бир кызматы, кан тамыр кээде аябай ичкерип кетет. Анда ушул дары чөпкө кошумча мындай параллельно иче турган дары чөптү мен өзүм беремин. Кан тамырды кеңейте турган, баш мээге кислородду жакшы жеткире турган. Анан кээ бириники тескерисинче болот. Кан тамыр кеңейип кетип, түшүп кетип кан басымы. Ага дагы дары чөптөн беремин. Кошумча аны мен өзүм беремин. Ошол дары чөптү ичкенде мындай кеңейип кеткен кан тамыр кайра бир аз ичкерип нормага келет дагы.
Кандын басымы төмөндөбөстөн жогорулап 120-га 80, 115-ге 75 ушундай кан басымды көрсөтүп калат. Аябай бул кызматы жакшы. Эң негизгиси канды ушунчалык таптаза кылып тазалап коет. Кан таза болгондон кийин башка органдар жабыркабайт. Бүт бардыгын тазалайт. Анан дагы айтарым, ушул мындай жаңы мезгилде чай кылып ичсе болбойт. Кургатып ичиш керек. Жаңы мезгилдегиси тамакка кошуп жесеңер болот, салаттарга кошуп жесеңер болот. Азыр сезону келди дейбиз. Ушуну терип алыңыздар, кургатып алыңыздар. Албетте териш кыйын, кургатыш да кыйын. Бирден топтоп туруп 1 килограмм курук чөбүнүн өзүн алыш кыйын. Териңиздер, пайдаланыңыздар. Аптекадагы дарылардан кутуласыздар. Ким ичпеш керек? Боюнда бар келин ичпеш керек. Тромбосити аздар. Дайым эле айтам ушул сөздү. Ошолор ичпегилесилер. Жаш балдарга 1 жашардан баштап кашык менен ичирип же болбосо жарым 50 граммдан бир күндө 3 маал бере берсеңер боло берет. Кары картаңдарга бергиле. Витаминоз болгондорго бергиле. Иммунитети түшүп кеткендерге бергиле. Себеби витаминдер аябай көп, макро, микро элементтер бар. Менделеевдин мезгил таблицасындагы элементтерден өтө көп бул чөптө. Ушул менин WhatsApp номерим 0559 23 73 13. Ноокат району, мурдакы Калинин, азыркы Караташ айылында жашаймын. Албетте WhatsApp'тан кайрылганыңыздарда өзүңүздөрдүн ким экениңиздерди, жашыңыз канчада, кайсыл жерде жашап кайрылып атасыздар, ошол жерди так көрсөтүңүздөр. Оорубаңыздар, аман болуңуздар, ушул чөптү пайдаланыңыздар.